О, урматтуу мусулман бир туугам, кээ бир ата-энелер баланы багып коёт, кийинтип коёт, суусундугун берип коёт. Мен бала багып жатам, бала тарбия кылып жатам дейт. Балаңдын бойун өскөнүгө, килограмм көбөйгөн кезде мен тарбия кылдым дебе. Тарбия башка нерсе. Бирок бактым, окуттум, кийинтим, тилекке каршы андан да жогорураак эң негизги милдетти унутуп коёт. Ал тарбия берүү. Талим, тарбия. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисине кулак салуудан мурда пайгамбарга бир салават. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Eş bir ata balasına жақшы adab ahlaktan көрө артыгыраак эч нерсе бере албайт. Балама машина бердим дейсин, үй салып бердим дейсин, үйлөдүм дейсин. Атанын балага берген эң чоң белеги, мындан артык белек болбойт экен, жақшы adab ahlak берүү. Атанын балдарына бере турган эң чоң белеги эмне экен? Адеп ахлак. Бирок фақиду шей ла ю'тихи. Өзүңдө жок нерсени башкага бере албайсың. Өзүңдө намаз болбосо, өзүңдө уят болбосо, өзүңдө аманатка кыянат кылбагандык болбосо, өзүңдө эр жигиттик болбосо, кайдан бересиң?